Бүгүнкү чыкканыбыздын себеби мына жерде мынакей азыр 7-чакырылыш 90 депутат келди. 90 депутат келди. 25 миң сом үчүн ушундай элдин көйгөйүн келтирип, ушундай жанталашып келишти. Эмичи бул жерде баягы эки диплому барлар деле жүрөт. Менин бул жакка келгеним өкмөт башчыларына азыр булардын могу 90 депутаттын где-то bir 30-40% диплому жок, жөн эле малдар, мындайча айткандачы. Ушулардын дипломдорун толук текшерилсин, Бул бойдон калбаш керек. Бул деген бул жерге кой кайтарганы келген жок, неметкени келген жок. Мен булардын баягы себептерин билип атам азыр. Содалашуу түрүндө келишти. Бирок ал азыр андайга жол жок. 25 миң сом айлык, 25 миң сом. Азыр өкмөт башчылары булардын азыр эмесин текшерип, азыр канчасы кандай деңгээлде иштешет. Мына ушул убакытка чейин азыр бир өсүп бир мыйзам жазбаптыр. Бир өсүп билими жоктун айынан. А тетиги жерде мисалы эки диплому барлар бар, бизнесмендер бар, мисалычы. Алдыга ушул жерде сүйрөп кете тургандар деле бар, негизичи. Чоң мисалы чет өлкөдөн, Англиядан, Европадан окунуп бүтүп келгендер бар. Алар мисалы эч кимиси мынчалык жанталашкан жок да, мынчалыкчы. Булар айланайын атышууга эле барган жок, чүт эле. Көрдүк го, туурабы? Мандат талашкандарын көрдүк, айланайын. Куранды кармап жибергендер көрдүк. Эми мына Свердловский, мен Первомайский райондон азыр 34 депутат аттанды. 34 депутат ат салышып атат. Өтпөй калгандардын бүт бар ошол жерде мушта жанталашып. Бул жерде эмне алтын чыгабы? Мен таң калам да, бул жерде алтын чыгабы? Ошол убагында мисалы күнтөр маселеси көтөрүлгөндө эмне ошол депутаттардын бири мисалы бири үн катып койгон эмес, мисалычы. Жапаровду бири колдоп койгон эмес. Азыр ушундай жанталашып атышат. Мен түшкө кирбеген окуяны мисалы көрүп өткөрүп атабыз да, эмне жанталашып атат? Бул жерде күн сайын акча береби? Мен таң калып атам да, мисалы туурабы? Эмне себеп менен мисалы жанталашат? Ошон үчүн ошонун баарын өкмөт башчыларына мен кайрылам. Диккат, о дипломдордун бардыгын текшергиле, бардыгын текшерилсин. Бардыгын могу жерден азыр өтпөй калганда депутаттар болот. Бир орус жок могу жерде азыр. 90 депутаттын бир орусу жок. Анан кайтып кымбатчылык болбосун. Орусия деле мисалы көз салат да. Россия деле көз салат да. Казакстанды карайлычы. Парламенттин 30-40% парламентинде депутаттар отурат. 30-40%. Бизден Новиковдон башка еще ансыда российский фонд отурат. Российский кыргызский фонд отурат да ансыдагы. Ошондон башка жалгыз бир орус жок депутаттан. 90 депутаттын бир орусу жок. Анан кайтып кислородубузду жаппайт Путин. Ошон үчүн кичине болсо дагы баягы 1-2 орустан аралаштырып, мына Свердловскийден коюп атат, Первомайскийден коюп атат. 1-2 орустан эметип аралаштырып, анан биз ошол могу кымбатчылыктын баары тең, ошол могу бийлик талашуулардан келип атат кымбатчылыктын баары. Мына уже Путин точкасын уже бизге мондай социал жактан уже кирди да, кымбатчылык ошондон болуп атат. Социал жактан уже точканы басты. Эли пускай өзү көтөрүлсүн эли депчи, мындайча айтканда. Кымбатчылык болсун. Азыр мондай кымбатчылыкка уже баягы эл уже бир жарыла турган эле уже мезгилин күтүп атат да, түшүнүп атасың? Ошон үчүн могу парламентте могу 90 депутаттын немесин диккат текшерилишин талап кылабыз, туурабы? Мынакей Майра Межеге береличи сөздү. Мына сиздин оюңуз кандай? Оюңузду айтыңызчы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Жапаров, биздин келип чыгып аткан талабыбыздын себеби биз эл өкүлдөрүн шайладык.
эл өкүлдөрү дегенде бул жерде 7 миллионго жакындап калды кыргыз элибиз. 7 миллион элдин тагдырын 5 жыл чече турган адамдар. Ал адамдардын бир депутаттын ар тараптуу билими болуш керек, ар тараптуу практика жүзүндө өтүш керек, экономист болуш керек, бир эле учурда юрист да болуш керек, бир эле учурда калк менен иштей билиш керек. Ошонун бардыгын камтыш керек болчу. Ошондуктан билим деңгээли боюнча 90 депутаттын ар бирин аттестациядан өткөрүүңүздү талап кылабыз. Потому что сизге биз референдум кылып бердик. Ошол референдумдун негизинде сиз болгон бардык мамлекетибиздин биздин укугубузду сиз тагдырыңызды өз колуңузга алдыңыз. Ошол үчүн биз лично сизден талап кылабыз. Ар бир өкүлдүн билим деңгээлин текшериңиз. Ошондой эле ар тармактуу практика жүзүндө кайсыл жерде иштеген, мамлекеттик кайсы кызматта иштеген, ошол жерде канча стаж иштеген, канча адамдын тагдырын чечип келген. Ошол жагынан туш тараптуу изилдеп бериңиз. Себеби биз 90 депутатка тагдырыбызды сизге тапшырып аткандан кийин 7 миллион элдин тагдыры менен ойнобош керек. Мына азыр депутат шайланып, шайланбай жатып, Оразайым Нарматованын дипломун жараксыз деп таап атасыздар. Эң жакшы иш баштадыңыздар. Демек, башка депутаттарды да текшеришиңиздер керек. Сиз да кыскача ой билдире кетпейсиз. Ушу депутаттардын максаты кандай иш аткарыш керек? Ошо боюнча бир маалымат бере аласызбы? Бул депутаттарга урматтуу деген сөзгө татыктуу болуш керек. Депутат дегенчи. Бул депутат деген ушул жерде баягы карапайым элди пайдаланган, баягы шайлоого аттанарда баягы эл көзүнөн учуп калат го булардын алдынанчы. Эл деген көзүнөн учуп калат. Акча берип шайлатат. Жөнүндө шайланган депутаттарыбыз бар бул жердечи. Ошолорго айтарым мен. Ушул жерде ошол силерди шайлаган шайлоочулар, силердин жараныңар ушул Садыр Нуркожоевичтин эшигинин алдында жүрөт. Силер 90 депутат ушул жогорку кеңештин ичинде отуруп эле, чалкала эле отуруп ишиңерди кылбастан, силер деген ошол элге көңүл бургула. Силер эң биринчи жумушуңарды ушу элден баштагыла, элдин маселесин, элдин көйгөйүн чечкиле. Анан силер визиятка акча, макча, ушу бюджет жөнүндө сүйлөшсөңөр болот да. А силер биякта болсо кылган ишиңер оозуңардан акча деген түшпөйт, а биякта карапайым элиңер кыйналып атат. Карапайым элиңерди мынакей силердин эле орган тарабыңар биздин могу бандит деп билем мен ошолардычы. Карапайым элди кыйнаган бандиттерди токтоткула, ошолорду айткыла, дегиле силер эл менен иштегиле. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп коет го. Ошон үчүн силер эл менен иштегиле. Мындайда бул жерде не то что депутат эле эмес. Мисалы мына биз айыл өкмөттөрдөн башташ керек. Түшүнүп атасың, баягы эле мынакей айыл өкмөттөрдөн алып түштүк бирөөсүн диплому жок эле жөн эле ичип жеп атыптыр. Айыл өкмөттөрдөн баштап тәти жогору депутат эле эмес. Себеби аттестация болбосо, мондай дипломдорун текшербесе, булар алдым, жеттим, жуттум, болду, ошого эле келип атышат. Башка эч нерсе мындай максаты болуш керек да, ошол ишти астыга мондай тартып кете ала турганда. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылабыз. Ушундай бир аттестация кылыңыз, аттестация кылып көрүңүз. Ошол деңгээлде дипломдору баягы чыгат. Мен не то что Оразайым эмес, Оразайымды вообще тетиги маяка билбейм, вообще башында эле текшериш керек болчу анычы, вообще негизи. Вообще башында эле текшериш керек болчу. Ал өзү 18 жашында мен Россияга кеттим деп эле ачык айтып атат. Мен аларга көп баягы неметпей эле коеюн. Полный текшергиле. Мен бүтүн Кыргызстан эмес, бүтүн Кыргызстандын көрөйүн деген көзүм жок, дашычы нада будет. Вообще буларга асылып деле кереги жок. Ошон үчүн бизден коомчулуктун, көпчүлүктүн талабы ошол жерде мынакей мыйзамдарды кандай кылып жаза алышат. Мыйзам жаза албайсыңбы? Неге келесиң сен? Элдин көйгөйүн кайтып чечесиң. Мыйзам жаза албагандан кийин. Бир сөз кошумчалай кетейинчи мен ушул жерге. Ушулардын силердин жазган мыйзамыңар бар го? Жазсаңар ушу элиңерге ыңгайлаштырып жазып кеткилечи ошол мыйзамды. Силер өзүңөргө караштырып мыйзамды ыңгайлаштырып жазып алат экенсиңер, ал мыйзамды биякта отурган карапайым эл көтөрө албай атат. Ошол мыйзамды эң биринчи ушу карапайым элге жазып, анан өзүңөрдүн аркаңарды коргойсуңарбы, алдыңарды коргойсуңарбы, ошол маселеден баштагыла. Биринчи элди
тынчтыкка койгула, элдин маселесин чечкиле. 90 депутат берди отурбастан ошол мынакта өкүрүп бакырып жүргөн, кыйкырып жүргөн өзүңөрдүн кыргыз жаран бүртугандарыңарга биринчи жардамыңарды бергиле, ар кимдин эшигин сагалатканыңарды токтоткула.